Быйыл эгемендүүлүккө 30 жылдык. Азыр сиз мына өзүңүз 41 жаштасыз. Бул аралыкта сиз мамлекеттик кызматта 20 жыл иштедиңиз. Мындайча айтканда 21 жашыңыздан баштап университеттен эле уже мамлекеттик жумушка келип, алардын арасында ошо президенттин администрациянын башчысынын биринчи орун басары, андан кийин эсептөө палатасынын бир нече жыл жетектедиңиз. Сизди мыкты экономист катары, саясатта такшалган катары, адам катары эл ичинде баркыңыз жакшы бааланууда. Сиздин оюңузча Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө ээ болгон 30 жылдын ичинде көз карандысыз жана өзүн өзү камсыз кылган мамлекет катары чыга алдыбы? Биринчиден сиздерге рахмат. Мен дагы кенен кесире силерге айтып берейин деп атам. Ушу болуп жаткан иштер боюнча деги эле 30 жылда мамлекетте кандай иштер жасалды сурооңузга чоң рахмат. Албетте 30 жыл деп балким айтыш оңой. Айтканга оңой, бул өтө чоң тарых. Эң негизгиси биздин мамлекет өзүнчө эгемен мамлекет. Ушунун өзү чоң баалуулук. Бул келечек үчүн чоң тарых десек болот. Албетте сиз суроодо белгилеп айтып өттүңүз. Мен өзүмдүн ушу мамлекеттик кызматтагы тажрыйбамдагы 20 жылдай болуп калды. Ушул эгемендүүлүктүн айтканда 10 жылдыгынан бери эле мамлекетке кызмат кылып келе жатабыз. Өзүм деле мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө төрөлүп, айылда эле жөнөкөй, ушул бугача да сиз менен сүйлөштүк. Ушундай айылда эле чоңойдум. Эми мамлекеттин ушул 30 жылдыгында бир топ иштер жасалганын айтсак болот. Бул тарых. Муну биз тана албайбыз. Алгач эле 91-жылдары эгемендүүлүктү алганда мамлекеттин символдору кабыл алынды. Андан кийин мамлекеттик мына биздин улуттук акчабыз болгон сом кабыл алынды. Андан кийин мына мамлекетте бир топ демократиялык принциптер кирди. Бекеринен ушул англиялык атайын журналдарда биздин өлкөнү Орто Азиядагы деги эле Борбор Азиядагы авторитардык эмес өлкө деп таанылышы дагы бул биздин ушул кыргыз элинин эркиндикти сүйгөндүгү, кыргыз элинин тарыхта өзүнчө бир орду бар экендигин айгинелеп турат. Ошон үчүн мен ойлойм ушул 30 жылдыкта биздин мамлекет салыштырмалуу түрдө болсо дагы бир топ жетишкендиктерге жетти. Экономикалык жактан, саясий жактан, агрардык саясат жагынан деги эле ушул ар тараптуу болуп алганда мен ойлойм биздин өлкө бир топ жетишкендиктерге жетишти. Мына азыр кандай кооз табигатта отурабыз. Биздин өлкө абдан кооз. Биздин максат ушул биздин ата-бабаларыбыз ушундай жерди жердеп, ушундай бир Кыргыздын бермети болгон мына азыр Ысык көлдүн жээгинде отурабыз. Биз дагы ушундай кооз, ушул азыр акыркы убакта мына зеленый экономика деп атабыз. Негизи келечектеги муундарга биз бай өлкөнү таштап кетишибиз керек. Биздин өлкөнүн келечеги абдан кенен. Ушундай табигатта кандай суу ресурстарыбыз бар, кандай бизде тоо кен байлыктарыбыз бар, алтындай элибиз бар, билимдүү жаштарыбыз бар. Мен ойлойм ушул 30 жылдыктагы эң чоң жетишкендигибиз бул биздин элибиздин өзгөчө жаштардын билими, баягы интеллект. Бизде балким бизде башка өлкөлөрдөй болуп алтын имеется в виду баягы бир кара алтын деп атабыз, нефтибиз жоктур, башка жоктур, бирок биздин элде билим бар. Илгертен биздин маданиятыбыз бар, тарыхыбыз бар. Мына кече эле ЕАЭСтин өкмөт башчылары келгенде биздин каада салттарыбызды көрсөттүк, боз үйүбүздү көрсөттүк. Биздин жанагы аң улоолорду көрүштү, биздин жаа аткан кыздарды көрдү. Деги эле ушу биздин тарыхта мына ушу Манас атабыздан баштап андан бери канча мына кыйын биздин кыргыздын чыгаан кыздары чыккан. Акыркы эле тарыхта алып келгенде мына Курманжан Датка энебиз чыккан, кандай көрөгөч болгон. Эгемендикти алып караганда мына акыркы ушул Союздун кире беришинен алганда Уркия энебиз кандай жетекчи болгон.
аялдарды алдыга сүрөгөн билимге ушул мен ойлойм ушул мына акыркы эми 30 жыл боюнча айтканда ушундай бир мындан дагы жакшы ийгиликтерге жетсек болмок мен ойлойм, бирок алдыда дагы бизде көп пландар бар. Ушунун баарын биз элибиз менен чогуу ашырышыбыз керек.